2024 жылы YouTube канал ачса болобу, канча акча тапса болот YouTube'дан жана мен канча акча табамын. Бүгүнкү видео YouTube'га арналмакчы. Жалпысынан YouTube жөнүндө болот. Бул YouTube дүйнөдөгү экинчи орунда турган поисковой сайт болуп эсептелинет. Биринчи орунда Google турат, экинчи орунда YouTube. Мисалы үчүн бир нерсени билбей жатсак, же бир нерсени сурагыбыз келсе, азыр биз сразу эле Google'га же болбосо YouTube'га киребиз. Мисалы үчүн мен кечээ күнү ролл жасагым келдим и мен сразу YouTube'га кирдим и YouTube'дан бир видеону тандап алдым да ошону кайталап жасап баштадым. Ошол эле сыяктуу сизде дагы кандайдыр бир суроо жаралса, сөзсүз түрдө YouTube'га киресиз дагы, сиз ошол нерсени YouTube'дан эле азыр билип алсаңыз болот. Азыр бизге көбүнчөсү YouTube, Google биздин жакын досубуз болуп калды десем болот. И сиз эгер сиздин YouTube каналыңыз бар болсо, и сиз YouTube каналды жакшы иштеген болсоңуз, YouTube каналдын үстүндө, анда сиз азыркы учурда акча тапсаңыз дагы болот. Мага келген эң көп суроолордун бирөөсү да бул YouTube канал жөнүндө болду. Мен YouTube канал боюнча бир курсту жарыялаган болчумун. Ошол боюнча дагы до сих пор мага суроолор келип жатат. Бүгүн дагы сиздерге толугураак түшүндүрүп беремин. Эгер кимде ким YouTube канал ачамын, нолдон баштап кантип акчага жетсе болот деп жаткандар болсо, мен сиздерге азыр өзүмдүн лайфхактар менен бөлүшөм. Плюс мен өзүмдүн курсум жөнүндө да айтып берем. Мен өзүм 2019 жылы 12 сентябрь күнү ошол YouTube каналды ачтым. Ал каналды ачкан кезде мен направлением кайсы экенин билчү эмесмин. Мисалы үчүн мен башында тамак жасап көрдүм, и лайфстайл киргиздим, ар кандай түрдөгү видеолорду чыгарып аттым. Андан кийин көрүүчүлөр билесиздер, бул келесоо эмес, грубо айтканда, алар өздөрү билип алат. Кандай контент кетсе, сиздин кайсы контенттериңиз жакшы кетип жатса, значит сизде у вас что-то вот это вот хорошо получается, да. Мисалы үчүн мен ар кандай видеолор киргизип жаттым, айрыкча тамактар жөнүндө көп киргиздим, бирок эмнегедир чынын айтканда тамак жасаган мага чын эле жакпайт. Бул нерсе через видео передается, все прям передается, да. Эгер сизге жаккан нерсе болсо, ал нерсе өтө маанилүү болуп эсептелинет. Сиздер биринчи орунда направление тандап жаткан учурда өтө туура направление тандашыңыз керек. Ошол нерсе сизди тажап калбашыңыз керек. Тынбай видео тартасыз ошол тууралуу сиз. Мүмкүн тамак жасоо болот, мүмкүн сиз жөн эле лайфстайл көрсөтөсүз, мүмкүн сиз просто биржалар боюнча өтөсүз, финансы боюнча, может быть психология жөнүндө, может быть дагы астрология жөнүндө. Ар кандай түрдөгү өзү направление болуш керек ар бир адамдын. Мен айтат элем, ар бир адамдын өзүнүн сильная сторонасы болот. Ошол нерсени YouTube'га алып чыгыш керек. Бул нерсе өтө маанилүү болуп эсептелинет. Азыркы учурда айтат, мисалы үчүн сиз кайсы тилде же болбосо тилсиз эле чыгарса болобу? Бул нерсе өзүңүзгө байланыштуу болот. Тилсиз чыгарам десеңиз, мисалы үчүн балдарга арналган анимационный бир видеолорду, мультик сыяктуу видеолорду киргизсеңиз болот, бул дүйнөгө тараш үчүн. Ал эми орус тилин билсеңиз, орус тилинде өзүңүздүн ой пикириңизди эркин жеткирсеңиз, орус тилинде киргизишиңиз керек. Эгер сиз англис тилинде өзүңүздүн ой пикириңизди эркин жеткирсеңиз, англис тилинде киргизсеңиз болот. Ал эми кыргыз тилинде жеткирсеңиз, сизге кайсы тил маанилүү ошол. Анан өзүмдү көрсөтөйүнбү же көрсөтпөйүнбү дегендер үчүн да, эгер сиз аябай эле уялып жатсаңыз, өзүңүздү көрсөтпөй эле тартсаңыз болот. Андай видеолордун толтурасын көрүп жатабыз и биз ал видеолордон рекламаларды көрөбүз. Реклама бул акча алып келүүчү дагы бир YouTube'дагы бир бөлүк болуп эсептелинет да. Монетизация деп коет бизде. Эгер сиздин каналыңыз, YouTube каналыңыз 1000 подписчик болсо, андан сырткары 1000 катталуучу, андан сырткары 4000 саат көрүлсө, то есть 240 000 минутта көрүлсө, сизге монетизация берилет. Бирок сиз автордук праволарды бузбаган болушуңуз керек, автордук эрежелерди. Мисалы үчүн бирөөлөрдүн видеолорун киргизбеген болушуңуз керек, бирөөлөрдүн музыкаларын койбогон болушуңуз керек, эч кандай нарушение жасабашыңыз керек. И ошол кезде сиз монетизация улансаңыз болот. Сизге YouTube акча төлөп берет. Реклама лар чыгып баштайт сиздин видеоңузда, ошондон акча түшүп баштайт сизде. Бул жерде да маанилүү нерсе, сиздин ошол жерде ар бир адамдын өз направлениясы болот. Мисалы үчүн меники образование, англис тилине арналган. Ал эми башка бирөөнүкү болсо, башка эле детский болсо бир аз азыраак төлөнүп калат акча. Если сиздики акчага байланыштуу ошондой темалар болсо, наоборот сизде көбүрөөк болот. Рекламалар дагы акчалары көбүрөөк болот, көбүрөөк төлөнөт. Бул боюнча дагы мен өзүмдүн курсумда айтып берем. Кимде ким, кстати, нолдон баштап англис тилде бир көнүп калыпмын. Анткени мен англис тил мугалим болгом, билесиздер. Анан кийин ушул курска катыша турган болсо, мен сиздерге нолдон баштап үйрөтөм.
Андан кийин бул жерде англис тили демекчи мен ошол башында ар кандай видеолорду киргизип жаттым да кантип мен англис тилине келип калдым да. Англис тилине элдер айттым келесоо эмес, алар билип алды. Менин сильная сторонам бул англис тили. Мен хотя эч кимге айтпадым. Мен колледжде окудум, мен университетте окудум, мен чет өлкөлүк мугалимдер менен иштешкенмин деп мен айткан жокмун. Бирок алар сразу билди менин сильная сторонумду, уже байкады дагы, уже өздөрү жазылып баштады. Мен хотя англис тили курс ачайын деген да оюм жок болчу. Өздөрү баламды окутуңуз, пожалуйста, мени окутуңуз, мен чет өлкөгө кетейин деп аткам деп ушул сыяктуу башталып кетти. Хотя менде андай ой вообще жок болчу. Сиз YouTube'га киргениңизден кийин адам ошо көрүп жаткан көрүүчүлөр эле сизди мындай эле нукка өзү эле бөлүп салып коет да. Мен ушул жолго келишиме дагы ушул көрүүчүлөрдүн эмеси менен кайсы жакка талап көп болсо мен ошол жакка карап ооп кеттим. Сизде дагы сиздин сильная сторонуңуз кайсы болсо адамдар да ошону ошол жакка буруп коет. Бирок бул жерде сразу эле өзүңүздүн сильная сторонаңызды, то есть направленияңызды билип кирсеңиз, YouTube'га өтө прям бат атып чыгасыз да бул жактанчы. Ошол кезде караңыздар, мен башка видеолорум анча кетпеди и англис тилинде бир видеом бар, атып кетти да. Прям азыр 100 миңден ашуун просмотр экен, ушул жерге киргизип коем. И андан башка дагы ошо англис тилине байланыштуу менин видеолорум уже атып баштады. И мен акырындык менен уже англис тилине келип калдым. Өзүңүздөр да байкаган болсоңуз, башка видеолорго караганда деп атамын. Именно башка направленияларга караганда. И андан кийин түшүндүм, бул меники экен. Мен тем более кесибим англис тили. Это моё, да. Мне нравится это. Тем более мен чарчабайсыңбы деп. Бул нерседен сиздер тажабашыңыздар керек. Эгер тажай турган болсоңуздар, лучше YouTube'ду баштап эле коюшуңуздар керек. Бул жерде кептин баары акчада эмес. Сиздер если просто акча үчүн иштей турган болсоңуздар, просто выгорание болуп кетет. Мага башында эч ким акча төлөгөн эмес. Мен өзүм эле прям өзүмдү жумушумдай кабыл алчумун. Как положено, ар күнү отурат элем да, камераны алат элем дагы. Ошол видео тартат элем. Мен бул нерсени тажабайт элем. Мен көргөн адамдар просто тажап кетет эле. Депчи. Мен даже атайын ашыкча болгон жана WhatsApp группалардан да чыгып кетип, эч ким менен сүйлөшкөн жокмун ошол учурда. Мен ошол өзүмдүн үстүндө иштедим. Кантип орустардын блогерлеринен сурап, анан кыргыздын атайын азыркы прям акулалары бар, ошолор мага аябай көп нерселерди үйрөттү. Ар кимибиздин өзүнүн направлениябыз болуп кетти, бирок азыркы учурда менде чоң опыт бар. Кандай чоң просмотрларды алса болот, кантип жыйнаса болот. Хотя англис тилде мисалы үчүн азыркы учурда көпчүлүгү мисалы үчүн чоң бул бар бир чоң аудиториясы чоң деп айта албаймын. Англис тилин кимдер көрөт? Өзүнүн үстүндө иштеген адамдар көрөт. Англис тилин окуучулар көрүшү мүмкүн. Анда дагы ошол тапшырмасынан карап эле көрүп калат. А так мындай эч ким отуруп башын ооруткусу келбейт бул нерсе жөнүндөчү. Кичинекей аудиториям болгону менен бирок мен чоң просмотрлар жыйнай алдым. Азыркы учурда менде канча где-то 17 миңге жакындап калды катталуучулардын саны. Бул деген өтө жакшы деп ойлойм. Бирок мен азыркы учурда эмнегедир курсума басым берип калдым. Азыркы учурда дагы ошол YouTube каналымдын үстүндө иштеп жатамын. Бирок мен билемин кайсы YouTube'да кайсы видеолор жакшы кетет, кантип акча тапса болот. Ошолордун баардыгын уже өзүмдүн опытым боюнча айта турган болсом, мен азыркы учурда чисто өзүм мисалга алып көрө турган болсом, эки жактан акча табам. Мисалы үчүн биринчиси бул монетизация болсо, экинчиси болсо бул мен өзүмдүн англис тили курсум боюнча. Көбүнчөсү азыркы учурда мен англис тили курсума көбүнчө набор жарыялаймын. Ошол жактан YouTube'дан келген. Мен только YouTube менен иштешем. Башка сайттердин бирөөсүндө да жокмун даже. Ишенесиздерби? И ушул нерсе менен мен миллиондогон акчаларды мен жөн эле таба алдым да. Бул нерсе чындык. Бирок көпчүлүгү башында кандай десем, башында бир иллюзия менен келип калат да. Мен келип эле YouTube видеолор киргизсем эле сразу атып кетет дагы, андан кийин акча иштеп баштайм деп айтат. Андай эмес. Сиз келип издешиңиз керек. Бирок мен айтат элем, ошол басып өткөн жолумду мен сиздерге атайын бир видео курс кылып даярдадым. Бул курсту сиздер 5000 сом менен сатып алсаңыздар болот. Плюс мен сиздер менен 3 ай бою иштесем дагы болот. Бул курс болсо 1 ай бою иштешесиздер мен менен. Ал эми 3 ай бою иштеше турган курс бул сиздер менен 15000 сом курс болуп эсептелинет. Бул эки курсум бар. Бирөөсү бул базовый курс YouTube жөнүндө. Базовый курс 5000 сом. Өзүңүз 1 ай бою сиздерге үйрөтөмүн. Сиздердин аналитика жүргүзүп берем. Сиздердин
YouTube каналдарыңызда кандай видеолор тартыш керек, кандай видеолор тартылбаш керек, сиздин направленияңызга боюнча да караймын. YouTube каналыңыздын баардыгын да карап чыгып беремин, иштешемин 1 ай бою. Бул 5000 сом болот. Ал эми 3 ай бою мен иштешем десеңиздер, прям 3 айда сиздер монетизацияга да жетип калышыңыздар мүмкүн акчагачы. Анда 15.000 сом болот. Элестетиңиздер, если мени ушул 2019-жылы бирөө мага ушинтип айта турган болсо, мен чуркап барып жазылат болчумун да. Мен ушунча канча жыл убактымды мен монетизацияга канча айда жеттим, уже эсептей албай калдым. 2019-18-жылы аштымбы? 19-жылы аштым. И мен где-то 2020-жылдын баштарында жеттим монетизацияга. Но мен ошол нерсени, мен ушундай курс болгондо мен сразу жазылмапмын да ошол учурда. Мен эч кимден тапкан жокмун. Көпкө издеп өтө кыйналдым да башында таппастан. Эгер сиз ошол нерселерди билсеңиз, фишкаларды билсеңиз, лайфхактарды билсеңиз, бат эле акчага жетсеңиз болот. Ошол бул жактан дагы кененирээк айта турган болсом, YouTube'да бардык звукка көп көңүл бөлүшүбүз керек. Мисалы үчүн үнүңүздөр чөткө угуш үчүн ушундай микрофондорду алышыңыз керек. Кээ бирлер айтат, прям нолдон баштаганда эч кандай акча талап кылынбайт деп. Эгер жок, сиздин прям видеолоруңуз атып чыксын десеңиз, анда жок дегенде, эгер сүйлөй турган болсоңуз, сөзсүз түрдө микрофон алышыңыз керек, лампа алышыңыз керек. Да бул жакка видеоло көрсөткөм. Мен биринчи кезекте мен мурун фотоаппарат алдым. Ошо фотоаппарат менен видеолор киргизип баштадым. И ошол чындыгында фотоаппарат менен тарткан видеолорумда чындыгында качествосы жакшы болуп, жакшы көрүүлөрдү алды. И звук дагы өтө маанилүү болуп эсептелинет бул жерде. Звукка да көп внимание беришиңиздер керек. Мен ушул YouTube жөнүндө да толугураак сиздерге мен өзүмдүн ошол YouTube курсумда айтып беремин. Эгер кимде ким жазыла турган болсо, бүгүн эртең 3 жана 4 июнь күнү 2 күн бою гана аламын. Внимание бериңиздер. 3 жана 4 июнь күндөрү гана келген окуучулар менен иштешемин. Башка күндөрү мен бул курсту мен YouTube'да ар дайым сатпаймын. Бул курсту мен только өзүмдүн англис тили курсум бар. Азыр талаптар болуп, кайрадан эле ушул боюнча суроо берилип аткандыктан мен бул тууралуу видео чыгарып жатам. Дагы бир жолу. Анткени азыркы учурда просто бардык возможность бар кезде акча таппай отурган адамдар болбош керек деп ойлойм. Айрыкча өзүмө окшоп отурган, үйдө отурган айымдар акча тапса мен өтө кубанат болчумун. Мисалы үчүн ошондой айымдар аябай көбөйдү. Мен аябай кубанамын. Мисалы үчүн алып карасаңыздар, англис тили курсум боюнча да англис тили мугалимдери дагы ушундай курстарын ачканга чоң себепкер болдум. YouTube боюнча дагы анча-мынча адамдарга көбүнө эле себеп болдум. Дагы ойлойт элем, дагы ушундай мага окшогон айымдар үйдө отурган. Мен дагы балдар менен үйдө эле отурчумун да. Анан кийин мен былтыр больницада жаттым. Анан больницада жатам, и менде акча түшүп, больницада жатам. Анан акча түшүп атат. Ошондо түшүндүм канчалык YouTube'дун прям жанагындай күчүн түшүндүм десем болот. Сөзсүз түрдө бул жерде Кудайдын себепкер кылды бизге YouTube'ду. Кудайым ушундай нерсени берди, бирок билесиздерби, адам аракет кылыш керек. Азыр Кудай дагы бардык эле адамга жата бер деп айтпайт, аракет кылган адамга гана берет, туурабы? Ошол эле себептер мен ушунчалык түшүндүм. Больницада жаткан кезде менде мындай эмеден түшүнгөн жокмун да. YouTube'дун ошол интернеттин күчтүүлүгүнө аябай баа бердим. Сиздер дагы азыр мисалы үчүн жашооңуздар кандай болушу маанилүү эмес, бирок ушул эле жашооңуз сиздики до и после болуп бөлүнүп калышы мүмкүн. Точно меникиндей болуп бөлүнүп калышы мүмкүн. Анткени мен деле үйдө отурган айымдардын катарына кирем. Бирок ошол эле учурда мен чоң инвестициялар жасайм да. И бул мен айтат элем эң чоң нерсе, YouTube бул инвестиция. Сиздин биринчи жашооңузга кылган инвестиция бул YouTube болуп эсептелинет. Өзүңүзгө инвестиция кылсаңыз болот. Бул тууралуу сиз YouTube канал ачканда, анан кийин бул курска келгенде, анан дамын татып көргөндө ошондо түшүнөсүз. Сиздер менен кийинки видеолордо көрүшкөнгө чейин деп коем. Кстати, бул жерде WhatsApp номер калтырам, ошол жакка жазып байланышсаңыздар болот.